Билим берүү тармагына кошумча инвестиция тартуу, билим деңгээлин жогорулатууга көмөктөшүү жана билим алуучуларды интеллектуалдык, инсандык жана физикалык өнүгүүгө шыктандыруу максатында түптөлгөн Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан 2022-жылы бир катар алгылыктуу иштер жасалды. Атай кетсек, март айында Талас облусундагы Бакай Ата жана Талас райондорундагы бир катар бала бакчаларга китептер, өнүктүрүүчү оюндар жана башка материалдык техникалык базаны чыңдоочу каражаттар түрүндөгү жардам көрсөтүлдү. Талас району боюнча эң мыкты деген мектептин эң алдыңкы окуучуларын чогултуп, ушул жерге сиздер менен чогуу иш-чара өткөнүп атканыбызга чексиз кубанычта болуп турабыз. Май айында Талас районундагы орто мектептердин жогорку класстарынын окуучулары арасында стипендиялык кароо сынакы уюштурулду. Ага Талас районундагы 25 орто мектептен жалпысынан 70 окуучу катышты. Кароо сынактын жыйынтыгында 25 алдыңкы окуучу жеңүүчү деп табылып, стипендияга, мыкты окуучу төш белгисине жана ардак грамотага ээ болушту. Ал эми калган 45 катышуучу дипломант деп табылып, ыраатчылык кат жана атайын белектер менен сыйланды. Стипендияга ээ болгон, дипломдорго ээ болгон жалпы окуучуларга мен мындан аркы окууларыңыздарга албан ийгиликтерди каалайм. Сиздерди көрүп ушул башка окуучулардагы дем күч алып, биздин Талас районунун, Талас областыбыздын, Кыргыз республикабыздын атагын алыска чыгарган мыкты уул кыздарыбыз чыгат деп ишенем. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү күндө дагы кароо сынактын стипендияттары жана катышуучулар менен тыгыз иш жүрүүдө. Биз бир элдин, бир жердин суусун ичкен адамдарбыз. Ошон үчүн бири-бирибизге жөлөк таяк болобуз. Мейли. Ошон үчүн келип, жашынакай болуп, маселелер болсо айтып, алдын ала биз чече ала турган маселелер болсо чогуу иш-чара өткөрүп турабыз, Кудай буйрса. Ошон үчүн силер жалгыз эмессиңер. Сентябрь айында Талас районунун Көкөй айылындагы Казак Момункулов атындагы Таштөбө орто мектебинде ачылган орус тилдүү 1-классына Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан окуу китептеринин толук комплектиси, керектүү болгон курал-жарактар жана көргөзмө куралдар түрүндөгү жардам көрсөтүлдү. Биз өлүп турабыз ушул аткарып жаткан иштер, ушул жеткизилген китептер биздин балдардын татыктуу билим алып, келечекте ушул өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошкон уул кыздар болуп чоңоюшуна жардам берет деген чоң үмүттөрүбүз бар. Буга чейин Билимтал коомдук бирикмеси жалпы республикалык тестирлөөгө окуучулар даярдап келген. Бул жылы болсо бүткүл Талас облусундагы мектептердин кыргыз тили жана математика сабактарынын мугалимдерин жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча квалификацияны жогорулатуучу окуу курстары өткөрүлдү. Талас областыбыз боюнча 4 район, 1 шаар бар. Анан көпчүлүк ушу кошумча билим берүүчү окутуу курстар Талас шаарында жайгашкандыгына байланыштуу. Абитуриенттерибизде, ата-энелерибизде ошо балдарын шаарга жөнөтүп, окутууга мүмкүнчүлүк жок болот да. Бул баягы бир нече себептер бар. Биринчиден бул жолдун алыстыгы, экинчиден бул каржы маселеси да. Ошондуктан биз аймактарга барып окутуу жүргүзгөнүбүздүн себеби да ушул да. Эми жыйынтыктар боюнча айта турган болсок, эми жыйынтык бир эле. Мугалимдерибиз биринчи кезекте ушу мектепте эмгектенген мугалимдерибиз жалпы республикалык тестирлөөгө дайындоонун методикасын үйрөнүп алса деген эле ойда. Oynoçulukla байланышы жоқ, бийлөө жөнүндө байланышы бар. Демек турасыздар. Долбоор ийгиликтүү жыйынтыкталып, жалпысынан 103 мектептен 218 мугалим жалпы республикалык тестирлөөнүн методикасын үйрөнүү боюнча окутууларды аяктап, сертификаттарга ээ болушту. Курстар биринчи жолу болуп жатат бизде Таласта. Мен өзүм катышкан биринчи жолу катышып жатам. Өтө кызыктуу жана балдарга бул керектүү маалыматтарды өтө көптөн топтоп алдык десек болот. Чынын айтсам, баягы өзүмдү окуучудай эле элестетип атам да.
буга чейин мындай элес мага таасир калтырган эмес. Себеп дегенде азыр курста отуруп өзүмдү кадимки 11-класстын бүтүрүүчүсү, окуучусу катары элестетип атам да. Ар бир өтүлгөн нерселерге жооп берүүдө, ошол эле учурда баягы түшүнбөгөн нерселеринде суроо учурунда деле бизде деле толкундануу болуп жатат. Мен ушул биздин округдун депутаты Чойбеков Бактыбек агайга да чоң ыраазычылык билдирип кетмекмин. Себеби дегенде мына ОРТтун пайда болушуна өзү эле 20 жыл болуп турат. Буга чейин бир эч кандай ушундай окуучуларга кам көрүү, жалпы областка кам көрүү боюнча мындай иш-чаралар өткөрүлгөн эмес. Аткарылган иштер жана келерки жылга коюлган пландар боюнча кененирээк бирикменин төрагасы Асылбек Рахманов айтып бермекчи. 2022 жыл жалпы билимтал коомдук бирикмебиздин командасы үчүн ийгиликтүү жана жемиштүү жылдардан болду десем жаңылышкан болбойм. Бул жылы бир катар мекеме уюмдар менен кызматташуу жөнүндө меморандумдарды түзүп, өнөктөштүк мамилелерди түзүүгө жетиштик. Андан тышкары өзүбүздүн уставдык документтерибизде көрсөтүлгөн максаттарыбызга жетүү үчүн бир катар ийри долбоорлорду ишке ашырууга дагы жетише алдык. Алардын эң негизгиси катары токтолуп кете турган болсом, 2022 жылы билимтал коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашкан эң мыкты долбоор бул Талас областындагы мугалимдерибизди жалпы республикалык тестирлөөнүн методикасын үйрөтүү боюнча окуу курстары болду десем туура болот болуш керек. Аталган долбоордун алкагында Талас областынын абитуриенттери менен дагы алгылыктуу иштерди алып бара алдык. Мисал катары айта турган болсом, жалпы область боюнча 1000ден ашык биздин мектеп бүтүрүүчүлөрү мына акысыз сынак тесттерин тапшырып, жыйынтыктарын колго алып, алардын негизинде мына андан аркы дайындануусуна жакшы бир өбөлгөлөр түзүлө алды. Мындан башка дагы бир катар жакшы иштерибиз болду. Келе жаткан 2023 жылга карата дагы жалпы командабыз менен ишке ашырабыз деп пландап, ойлонуштуруп жаткан бир катар жакшы долбоорлорубуз бар. Алардын үстүнөн дагы тынымсыз иш алып барабыз. Кудай буйруса, ошо өзүбүздүн алдыга койгон ушу билим берүү тармагына кошумча инвестиция тартуу, ушул тармакка бир салым кошуу боюнча максаттарыбызга жетүү үчүн талыкпай эмгектене бермекчибиз.